Это мероприятие. Бул иш-чара эки өлкө ортосундагы чоң байланыштын бир бөлүгү. Бүгүнкү форумдун негизинде эки өлкөнүн жаштары өздөрү ишке ашырган долбоорлору тууралуу айтышып, маалымат алмашышат. Анын натыйжасында жаңы долбоорлорду иштеп чыгышат. Ал кагаз жүзүндө гана калбайт. Себеби биздин көздөгөн максатыбыз орус-кыргыз жаштары биргелешип долбоорлорду иштеп чыгып, ага каражат табууга көмөктөшүп келе жаткан жылы конкреттүү натыйжа көрсөтүү. Показать результат нашего взаимодействия. Кыргызстандан бул форумга биздин 10 лидер катышып атат. Бул лидерлер тармак аркылуу багыт боюнча тандалган. Форумдун биздин катышуучуларыбыз ушул ар бир багыттагы мыкты жумуш алып барган активисттер, андан тышкары уюмдун жетекчилери. Ошол негизги максат бул форумда Россиядагы мыкты эксперттер, мыкты жумушун алып барган ушул багыттар боюнча адистери болсо биздин кыргызстандык лидерлерге өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүү болуп атат. В 2016 году мы запустили 2016 жылы биз алгачкы Орусия-Кытай бизнес инкубаторун түзгөнбүз. 2 жылдын ичинде инкубаторлордун саны 20 эсе өстү. Ошондуктан биз Кыргызстан менен да бул долбоорду ишке ашырууну чечтик. Бизнес инкубатордун алкагында биз эки өлкөнүн эң мыкты жаш ишкерлерин жана новаторлорун чогултуп, биргеликте бизнес долбоорлорду иштеп чыгууга шарт түзөбүз. Ошондой эле эксперттер аларга семинар, тренинг, лекцияларды өтүшөт. 2019 жылы орус-кыргыз бизнес инкубаторун ишке киргизебиз. Натыйжада Кыргызстан менен ишке ашырган эл аралык бизнес инкубаторубуз өсөт. С Кыргызстаном будет расти. Социалдык ишкердүүлүк боюнча негиздөөчүлөр жана ошондой эле эксперттер келип айтып берди. Мамлекет тарабынан дагы анан өзгөчө иштер боюнча алардын тарабынан биз контакттарды алдык. Эми алар менен биз тыгыз Бишкекке келгенде байланышабыз. Эң негизгиси мага жакканын бул деген орус-кыргыз бизнес инкубаторун түзүү жана ошондой эле бизге ошолордон үлгү алып Кыргыз-Кытай инкубаторун өзүбүздө түзсөк болот экен деген бир дем менен Кыргызстанга барамбы деп ойлойм. Бизде Кыргызстанда тилекке каршы волонтерлук уюмдар өзүнчө иштешет да. Анда-санда кээде бирикпесек, бул жакта ассоциациялар түзүлгөн экен. Бардык волонтерлорду бириктирип, башын бириктирип, чогуу кеңешип, чоң долбоорлорду аткарып, бул абдан жакшы мен үчүн мисал болду. Ошонусу Россияда жакшы өнүккөн экен. Ошону Кыргызстанда балким аракет кылып, мындай өнүктүрсөк деген бир ниеттерим бар да. 5-6 жыл мурун өзүмдү аябай элестетип, ушул шаарга келип катышып, ушундай форумдарга катышып жүргөндү элестетчүмүн. Кыялдар орундала демекчи, буш кыялдарыбыз ишке ашып, бул жерге келип катышып калдык. Форумдан көптөгөн жаңы тааныштарды, жаңы досторду таптык. Аябай көп проекттерди ишке ашыруу кантип ашырса болот, ашыруу жолдорун, пландарын үйрөндүк, жаңы идеяларды алдык. Ошону менен бирге эле биз Москва шаарындагы эң кооз, эң керектүү исторический тарыхый жерлерге келип саякат кылып жүрөбүз.